Дал ушул Ленинская Слобода 9 дарегинде жалпы Москва жергесинде эмгектенип жүргөн биздин мекендештердин балдарына мектеп жана кичинекейлерге садик күнүнө 3 ирет тамак берет. Зерикпейт, ар дайым бир нерсе менен машыгат, же окуу менен, же болбосо мындай спорт менен. Пайгамбарыбыздын кандай шартта жашаганын дал ушул кичинекейлерге көрсөтүп, динден көбүрөөк таанытууну үйрөтөт экен да. Китептер. Кыскасы бул кабинет араб тил кабинети. Биринчи класс. Биринчи класс. Буну мектепке барат. Мектепке барат ушул жердеби? Балаңызды мектепке алып келесизби же садикеби? Мектепке первый классқа алып келдім. Биринчи классқа алып Биринчи классқа. Советовали, потому что нормальная школа, и садик нормальный, все арабский язык, английский, русский, там все учат они. Советовали приходить школа и садик. Азыркы учурда лагерь өтүп жаткан учуру, лагерь дагы азырынча бар. 1-сентябрга чейин лагерь уланат. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү канал катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Россияда мигранттар үчүн жаңы доор башталдыбы? Кимдерге эшик ачык, ал эми кимдер өлкөдөн чыгарылып кетиши мүмкүн? Бүгүнкү чыгарылышта депортациянын жаңы эрежелери күчөдү. Москвада мигранттардын массалык мушташы 10 адам 15 күнгө камалды. Челябинскте массалык мушташ 69 адам полицияга жеткирилди. Акыркы убакта Россияда миграциялык саясат кескин өзгөрүп, чет элдик жарандарга коюлган талаптар күчөтүлүүдө. Бир тарапта мыйзамдуу жашап, иштеп, өлкө менен байланышын бекемдөөгө аракет кылган адамдар үчүн легалдашуу мүмкүнчүлүктөрү каралса, экинчи тарапта миграциялык мыйзамдарды бузгандарга карата көзөмөл жана жоопкерчилик күчөп жатат. Мунун баары жөн гана убактылуу текшерүү эмес. Россия 2026-2030 жылдарга карата жаңы мамлекеттик миграциялык саясаттын багытын бекитти. Президент Владимир Путин бул концепцияны 2025 жылдын 15 октябрында кол койгон. Документте миграцияны санариптештирүү, чет элдик жарандарды көзөмөлдөө жана мыйзамсыз миграцияга каршы чараларды күчөтүү белгиленген. Кимдерге Россиянын эшиги ачык? Россия миграцияны толугу менен токтотууну көздөп жаткан жок. Тескерисинче мамлекеттик экономикага керектүү чет элдик жумушчуларды тартууну, ошондой эле Россия менен узак мөөнөттүү байланыш түзүүнү каалаган адамдардын келүүсүн жөнгө салууну көздөйт. Мисалы, Россиянын жаңы концепциясында чет өлкөдө жашаган мекендештерди кайра көчүрүүгө көмөктөшүү, орус тилин, маданиятын жана өлкөнүн салттуу баалуулуктарын кабыл алган адамдардын туруктуу жашоого келишине шарт түзүү каралган. Ошол эле учурда мыйзам талаптарын сактабаган жана мыйзамсыз миграцияга байланыштуу адамдарга көзөмөл күчөтүлөт. Башкача айтканда, негизги принцип мыйзамдуу кел, мыйзамдуу иште жана мыйзамды сакта. Депортацияга катыштуу эрежелер эмнеге катуулап жатат? Россияда чет элдик жарандардын мыйзамдуу жүрүүсүн көзөмөлдөө боюнча жаңы механизмдер киргизилүүдө. Мыйзамсыз жүргөн адамдарга карата чыгаруу чараларын колдонуу күчөтүлүп, ички иштер органдарынын миграция жаатындагы ыйгарым укуктары кеңейтилди. Россиянын расмий миграциялык концепциясында ички иштер органдарына айрым учурларда чет элдик жарандарга административдик чыгаруу чарасын колдонуу укугу берилген жана мындай чечимдердин аткарылышын жакшыртуу максаты коюлганы көрсөтүлгөн. Ошондуктан эреже бузулса эч нерсе болбойт деген түшүнүк эми мурдагыдай иштебейт. Санариптик профиль мигрантты көзөмөлдөө күчөйөт. Миграциялык саясаттагы эң чоң өзгөрүүлөрдүн бири санариптик технологияларды кеңири колдонуу. Жаңы концепцияда чет элдик жарандардын санариптик профилин түзүү түздөн түз каралган. Анын максаты мамлекеттик органдардын ортосунда маалымат алмашууну жакшыртуу жана миграциялык эсепти санариптештирүү. Бул эмнени билдирет? Чет элдик жарандын Россияга кирүүсү, өлкөдө жүрүүсү, миграциялык каттоосу жана башка тиешелүү маалыматтарды мурдагыдан да системалуу түрдө көзөмөлдөнүшү мүмкүн. Мамлекеттик органдар үчүн негизги максат мыйзамсыз жүргөн адамдарды тез аныктоо жана мыйзам талаптарын сактабагандар менен мыйзам бузгандардын ортосунда так айырма түзүү. Эмне үчүн бул саясат өзгөрдү? Россиянын бийлиги миграциялык саясатты күчөтүүнүн себептеринин арасында коопсуздук маселесин да белгилеп келет. 2024 жылдын мартындагы Крокус Сити холдогу террордук чабуулдан кийин Россияда миграция маселеси коомдук жана саясий күн тартибинде өзгөчө курчуду. Андан кийинки мезгилде миграциялык мыйзамдарга биринин артынан бири өзгөрүүлөр киргизилип, өлкөдө мыйзамсыз жүргөн чет элдиктерди аныктоо, эсепке алуу жана чыгаруу механизмдерин күчөтүүгө багытталган чаралар кабыл алынды. Жаңы концепцияда да мыйзамсыз миграциянын алдын алуу, биометрикалык идентификацияны өнүктүрүү жана санариптик технологияларды колдонуу өзүнчө багыт катары көрсөтүлгөн. Мигранттар үчүн эмне өзгөрөт? Эң негизги талап документтерди жана миграциялык статусун көзөмөлдөө. Россияда иштеп жүргөн чет элдик жарандар миграциялык каттоосун текшериши, өлкөдө мыйзамдуу жүрүү мөөнөтүн көзөмөлдөшү, иштөөгө байланыштуу талаптарды сакташы, документтердеги маалыматтардын тууралыгын текшериши, мыйзам бузууга алып келиши мүмкүн болгон аракеттерден алыс болушу керек. Анткени жаңы саясаттын негизги багыты
миграцияны санариптик эсепке алуу жана көзөмөлдү күчөтүү. Жыйынтыгында Россия мигранттар үчүн чек арасын толугу менен жаап жаткан жок. Бирок өлкөдө калуу үчүн талаптар барган сайын так жана катаал болуп баратат. Мыйзамды сактап, расмий иштеп, документтерин туура жүргүзгөн адамдар үчүн мүмкүнчүлүктөр сакталып калууда. Ал эми миграциялык талаптарды бузган, мыйзамсыз жүргөн, чет өлкөдө болууга мыйзамдуу негизи жок адамдар үчүн тобокелчилик кыйла жогорулады. Демек, жаңы саясаттын негизги формуласы жөнөкөй: Россияга келсең мыйзамды сакта. Анткени миграциялык көзөмөл эми мурдагыдан да санариптик жана системалуу болуп баратат. Москвадагы курулуш аянтында чет элдик жарандардын катышуусунда массалык мушташ болду. Окуядан кийин 10 адам тең административдик жоопкерчиликке тартылды. Окуя 29-июлда Москванын Строгино районундагы курулуш аянтында болгон. Маалыматка караганда, чет элдик жумушчулардын ортосунда үй бүлөлүк чыр чыгып, көп өтпөй ал массалык мушташка айланган. Жалпы 10 адам жаңжалга катышкан. Окуя болгон жерге тиешелүү кызматтар тартылып, мушташка катышкандардын баары кармалган. Москвадагы Хорошовский райондук соту мигранттардын ар бирине 15 сутка административдик камак жазасын берген. Соттун маалыматына ылайык, аларга Россиянын административдик укук бузуулар кодексинин 20-1 беренесинин 2 бөлүгү майда бейбаштык боюнча айып коюлган. Бул биринчи окуя эмес. Москвада жана башка аймактарда чет элдик жарандардын катышуусундагы массалык мушташтар буга чейин да катталган. Мындан мурда Сургут шаарында унаа токтотуучу жайдагы мушташка кийлигишүүгө аракет кылган аял сабалып, окуя видеого тартылганы тууралуу маалымат тараган. Ошондой эле Москва облусунда кафенин жанында массалык мушташ жана ок атышуу болгону тууралуу маалыматтар чыккан. Мындай окуялардан кийин коомчулукта мигранттардын арасында мыйзамдуулукту жана коомдук тартипти сактоо маселеси кайрадан талкууланууда. Москвадагы акыркы окуя боюнча соттун чечими ачык. Массалык мушташка катышкан 10 адамдын баары 15 күнгө административдик камакка алынды. Челябинск шаарында коомдук жайда болгон массалык мушташтан кийин полицияга 69 адам жеткирилди. Алардын 48-и жашы жете элек өспүрүмдөр. Окуя Челябинск шаарынын Металлургиялык районундагы автобус аялдамасында болгон. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын маалыматына караганда, аялдамада ондогон жаштардын ортосунда мушташ чыккан. Окуядан кийин полиция коомдук тартипти сактоо боюнча масштабдуу алдын алуу иш-чараларын жүргүзгөн. Натыйжада коомдук жайда тартип бузууга шектелген 69 адам укук коргоо органдарына жеткирилген. Полиция бөлүмүнө жеткирилгендердин арасында 48 жашы жете элек өспүрүм болгон. Алардын мыйзамдуу өкүлдөрү да полицияга чакырылып, өспүрүмдөр менен алдын алуу иштери жүргүзүлгөн. Окуя учурунда 2 жашы жете элек бала жеңил жаракат алып, медициналык жардамга кайрылганы маалымдалды. Өзүн өзү коргоо үчүн куралдар табылды. Полиция кызматкерлери жаштарды жеке текшерүүдөн өткөргөн учурда бир катар буюмдарды табышкан. Алардын арасында пиротехникалык түзүлүш, бүктөлмө бычактар, гранатага окшоштурулуп сырдалган airsoft түзүлүш, атайын уруксатты талап кылбаган пневматикалык тапанчалар болгон. Полициянын маалыматы боюнча табылган буюмдар боюнча тиешелүү текшерүү жүргүзүлүүдө. Ички иштер органдары коомдук жайлардагы тартипти бузган жаштарды аныктоо жана мыйзамсыз аракеттердин алдын алуу боюнча иштерди күчөткөнүн билдирүүдө. Челябинсктеги окуя боюнча текшерүү жана тиешелүү процессуалдык иштер уланууда. 69 адам полицияга жеткирилди. Алардын дээрлик 50 жашы жете элек өспүрүмдөр, эми алардын ар биринин окуяга катыштыгы өзүнчө аныкталат. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.